Урматтуу достор, Кыргызстанда момундай көчө бар экен. И это называется депутаттар. Эми тоба кылдым, эми ушуну жөн эле койсо болот да, депутат көчөсү. Не деген мына? Так кутула албай атса, көчөнүн аты депутат. Туз. Assalamu alaikum, урматтуу Иркутскийде жашаган мекендештер, агайын эже карындаштар. Аллах Таала силерден разы болгон болсун. 5 май күнү Арапа күн болот. Кечинде бардыңыздар Иркутский борбордук мешитке тарауга келиңиздер. 6 май күнү эртең менен Орозонун 1 күнү. Кудай кааласа бардыгыбыз орозо кармайбыз. Аллах Таала ушул айда кылган таарат ибадаттарыңыздарды бардыгын кабыл кылган болсун. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Мына 4 май кар жаап салды, кыш түшүп калды. Мына коротогойлор оттой албай калды. Мына жыл эрте дедик эле быйыл мына. Аябай эрте болду. 2, 3. О, дөңгөч палван Москвада. Москвада мына 8 бала зорго көтөрдү. Охо, дөңгөч палван. Москвада алтын кур таштаганга мелдеш болдум жерде. Каердин кулуну не? Аксылын кулуну. Мына дөңгөчтөр 250 килограмм. Суу дөңгөч, алтын кур. Кет, молодец. Assalamu alaikum YouTube көрөрмандары. Мына номерди ким түшүрүп алган болсо, ушу номерди начало маякка началанын башынан таап алдым туугандар. Кимдин номери болсо дагы мен өзүм номерим 704 менен 32 44 13 вакыт деген ат. Ушуга байланышып алып келсеңиздер, номер жоғоткондор. Ушу номердин ээси. Assalamu alaikum YouTube көрүүчүлөр. Мына биздин Нокат районунда мындай жол ашар болуп атат. Жолду кеңейтип, анан кийин ашар иштери болуп атат. Бардыгы өз капчыгынан ушунчалык шагал төгүп, элди ойлоп, жолго шагал төгүшүп атышат. О, нактан бери. Эми кече чоң машина менен мына чекелерин сүрүп жолду кеңейттиргенбиз. Бүгүн шагал төктүк. Рахмат ушунчалык ушу көчөнүн жашап, ушу көчөдө иштеп жүргөн адамдарга. Бул жер Борбор шаарыбыз Бишкек, Ош базар. Мынал улица Чүй көчөсү булчу. Анан бул чекесиндеги ал элдер басуучу жер. Ушул чекесиндеги элдер басуучу жерлерге мындай элдер араба менен
өрүк сатканы, мындай ботинка сатканы, мына оюнчук сатып турушат. Ушулардын ар биринен эртең менен бир аял келип, 70 сомдон алып кетишет экен. Анан эртең менен келип буларды кээде милиция коюп, милиция койгондо булар арабасын түртүп алып качат бечаралар. Ала ошол убакта ал аялдар келип, ошо милицияга токтото албайт, милицияга жооп бербейт экен. Анан жөнөжөн 70 сомдон күнүнө келип алып келет экен ар бир кишиден 70 сомдон. Могу базарга чыккандарды ар биринен 70 сомдон алат экен да. Эми тетиги светофорго чейин эле бул жерде ушундай отургандардан 30 чактысы бар. Ар биринен 70 сомдон алганда эсептей бериңиз, ол аял каерде иштейт, ал аялдын кайсы чөнтөгүнө түшөт, ал мамлекетке түшөт, аягына түшөт, ошону бир териштирип чоңдорубуз карап берсе жакшы болот эле да. Жөнөжөн эле булардан 70 сомдон алып атат эмиши. 80 сомдон алат, чоңураак кылып алсаң 100 сомдон алат экен, күнүнө 100 сомдон, 70 сомдон, 80 сомдон. Ал турай келбей калат да. Адамгерчиликке деле жатпай калат. Всем ассаламу алейкум, ребята. На магистрали 12 микрорайон, близ мечети Айша. Оставил машину на парковку, сам зашел в мечеть. Время где-то с часу 20, где-то до 2 был в мечети. Может быть, кто-либо проезжал на этой улице, по этой улице, может быть, кто-то заснял что-нибудь. Просто окно разбили, деньги украли с машины. Бүгін біз 1 май Москвада эмгектенген мигранттар наразылык акциясына чогулдук. Акциянын жүрүшүндө мындай Шыран айылында, Алга айылына карашы Шыран айылында бизде Максим таш бар экен, ушундай дүйнөдө аз сейрек кездешүүчү таш. Буну бизден депутаттар, ушундай айыл кеңешинин депутаттары жеке ишкерлерге, жеке тараптарга берип жибермекчи экен, алардын кызыкчылыгы үчүн. Алар казыйт экен дагы өздөрү иштетип, айылды иш менен камсыз кылуунун ордуна алар Өзбекстанга экспорттайт экен. Андан бизге эч кандай пайда жок, анткени алар ташит карьер кылып көөлөк, андан кийин казгандан кийин ал жер өзүнүн радиациялык нурларын чыгарып баштайт, аяр химиялык жөнөр. Алар бизге көптөгөн нерселерди обещать этишти, мындай кылып берем, андай кылып берем. Бирок алар баардыгы жалган. Урматтуу депутаттар, Алга айылынын депутаттары, мен сиздерге кайрылуубуз, биз сиздерге кайрылуубуз. Сиздер бир добуштан каршы болуңуздар. Бул жерде отургандар баардыгы бир добуштан каршыбыз. Сиздерди, урматтуу депутаттар, биз эл шайланабыз, эл бар, сиздер депутат болуп жүрөсүздөр ал жерде. Эл жок болсо силер эч ким эмессиңер, урматтуу депутаттар. Силер ойлонуп жакшына, келечек жакшына нерсени алгыла, бизге пайдалуу. Эртеге эчтеке калбайт ал жерде. Биздин жашаган жерибиз, ичкен суубуз тартылып кетет, жайытыбыз ал жер биздин. Ошол ойлонуп иш кылышыңыздарды биз суранабыз. Ошол бүгүн ошол максатта биз Москвадагы эмгектенген мигранттар ошого чогулуп отурабыз баардыгыбыз. Нар жактарда эми жүрөт экен. Мына ушу балдар баардыгы наразычылык билдирип чыгыптыр да мына ушуларчы. Мына. Эгер şu Алга айылынын көл аты бирдеке кылып берсеңиздер, ушул адамдардын балдарыга дагы зыяны тийиши мүмкүн да, ошолар баардыгы наразычылыкка чыгыптыр да. Мына. Кыскасы биз ошол каршыбыз. Бир сөз менен айтканда, кандай болбосун, жол тутпасын, детсат салып береби, асфальт салып береби. Детсат болгон эмес буга чейин, асфальт да болгон эмес, бойт. Сол кыла турган адам сөз бербей эле кылып коет. Топпа тур. Анан бу жерде топурган адам кетип, жол салып беребиз, анан башка кылып камсыз кылабыз. Ол жок нерсе. Камсыз кылган адам мына ушинтип жүрөбү ушунча адам көчөдө рыскы издеп. Топпа тур. Ашы балдар бардыгы бала чакасын таштап, ата энесин таштап, жыргагандан жүрөбү да ушулар баары мына көрсөңүздөр. Biz onunla söyleştik. Хатынын таштап, он. Ида өрбөс. Кең, паш. Наразычылык. Жезе. Жезе. Ушулар бардыгы наразы экен мына. Ушулар бардыгы наразычылык билдирип мына. Ош базардың күнү чөйскесinin кесилиши. Таксилер туруп, пешеходко туруп алышат. Ушулар турба деп койсоңуздар.
Assalamu alaikum tez qovardın görücüleri. Zerip qovadыңыздар, köpten beri çıkmak kalganım için keçirip koyasızlar. Ben Antalya'da özlük işlerime baylanıştı köp жүрүп kaldım. Hazır mına daha kayra aylığa geldim. Buna özgöçe mantı alıp geldim Antalya'dan. Konteynerge salıp, buna hazır aeroporttan düşüp alıp geldik. Hazır ужин kılıp atağız. Bu kengurunun etinden jasalgan mantı. Assalamu alaikum, ana men keldim. Саламатсыздар улуу урматтуу кыргыз элим. Мен ушул кайрылуу жазайын дедим эле депутаттарга. Бул депутаттар сиздер эмнелерди карайсыздар? Бул штрафтарыбыз мына мен биринчиден коопсуз шаар боюнча айтып кетейин дедим эле. Бул штрафтарыңар бизде өзү 10 миң, 15 миң болуп атса, мына үйгө 7-8 миң деп штраф келип атат. Бул кандай? Бул чет өлкө, өнүккөн өлкөлөрдө мындай жок штраф. А мына могу көчөккө эле биздин новостройка жолдор таштак. Bir 2-3 asfalt көчөбүз бар экен. Знактар жетишпейт. Анан ошого штрафты эмнеге адамдардын айлыгына сапалайт этпейт? Аябай көп штраф 5500 сом. Мисалы бир адам 10 миң алса, 2 жол 5500 алса, штрафын эле бүт штрафка ал үй бүлөсүн бакпай да штрафка береби? Өкмөт мындай карапайым элди жегениңер токтотуп, ушул буларды карабайсыңар, эмне кылып отурасыңар ал жерде? Мына işte мына мен үй бүлөмдү таксойдо этип багып келчү элем. Мына таксойдо чыгып эле штраф 7 миң, 8 миң келип атат. Айына өзүм айына 12-13 миң табам. Бул каяка баратат штрафтар? Бул стандартка жооп бербейт штраф мына камерадагылар. Силер эмне карапайым элди канун соргондон башка эчтеке билбей калгансыңарбы? Кичине карапайым элдерге карабайсыңарбы? Чоңдор болсо алардын башы оорубайбы? Мына азыр эчтеке штраф жок, үйдө отурабыз. Штраф эле чыгат, штраф эле чыгат. Иштеги да келбей калды. Мына үнтүп отурсак кыргыздын баары чет өлкөлөп кетет. Азыр бизде 70% водитель. Мына водительдер уже штрафты көтөрө албай баратышат. Ушуларды карабайсыздарбы? İstesеңер иштегиле, же иштебесеңер местоңарды башка жаштарга бошотуп бергиле, билимдүүлөр келип иштесин. Казмиралс болумча компаниясына Атбал Түркчү жайынан келип аткан чаң. Бул жак базымча айлы. Эң жакынкы үйгө жакындыгы где-то 300 метрдин тегереги. Бул үйдө мен жашайм. Ушундай чаң зыяндуу эмес деп эч ким айта албаса керек. Бул азыр түн эрте мененки келип аткан чаң, ал кечинде саат 9-дан кийин эрте мененки саат 8-9-га чейин күнүгө ушундай болуп чаң болот. Айылды каптайт. Жыттары да абдан жагымсыз. Ушундай биздин айтылуу Казмир көк бозумчак алтын кеніндегі ең негізгі көйгөйлөрүбүздүн бири. Биздин депутаттар, айылдык кеңештин депутаттары кайда эмнени карап, кандай жумуш алып барып атат, ал жагы бизге түшүнүксүз болот.
Бул атыбалды башка деле сайларга коктук олотторго төптүргөн сунушта талап кылса болмок. Андай нерсе биздин депутаттарыбыздын колунан келбей коебуз. Айылды каптап жөнөдү. Bir patok çam ketti. Büt kaptan. Hazır ikinci çam geldi. Bizde Kırgızstanda mıyzam var. Mıyzamdu. Mıyzam сыйлап мыйзам иштеген өлкө Сирия же Афганистан же андай мамлекеттерден эмеспиз. Буларга инвестор дегенибиз менен буларга деле мыйзам болсо керек деп ойлойбуз. Булардын иштешине каршы эмеспиз, болгону башка жака төгүп же суу чачып чаңытпай иштесе жакшы болмок. Биз да ошо Кыргызстандын жараныбыз, Кыргызстандын жарандарынын катарына киребиз. Элбиз, мындай айтканда адамбыз. Ушул маселелерди чечип бериңиздер деп баардык бийлик органдарынын бийликте турган чиновниктерибизден баарынан суранып калат. Түнкүсүн аябай чаңы, түнкүсүн биздин телефондо тартып болбойт, камералар слабый. Ошо жарык келгенден баштап тартканга болот. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Мал мен басып бараткан көчөнүн аты Ильменская деген көчө. Бул кичинекей көчө болсо Сельповская. Бул көчө Кызыл Аскерде жайгашкан. Азыр тетиги пешеходдон солду көздө Ильменскаянын продолжениясы Газгородокко кирип кетет. Бул асфальтыбыздын төшөлгөнүнө 2 жыл болду. Төшөлгөнүнө 4 ай 5 ай өтпөй эле мынтип чөгүп кеткен. Жолдорубуз чөгүп кеткен. Мынтип жаңы лотокторду койгон эле лотокторубуз да чөгүп кеткен. Мына лотоктун четтери ачык мындай. Биздин депутатыбыз, Жогорку Кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков айткандай, лотокторубуз кар менен кошо эрип кеткен. Кыргыз элим, ушуларды контролдогонго дагы кишилер жок окшойт деп ойлойм да. Асфальт жол салынып бүткөндө мына жерде 2 люктун местасы калган. Ошол боюнча бул люктар жабылган эмес, азыр топурак менен таш менен толуп калган. Мынакей. Башында кандай болсо, жол бүтүп атканда кандай калса ошол боюнча калган. Мынакей. Мен жогоруда отурган
кыргызымдын атка минерлерин айтат элем. Жок дегенде биздин жолдорубузду насоис жасап койбойсуздарбы? Мына карачы. Даже тротуарлар лотоктор эрип кеткен. Мынакей люктар ачык. Люктар жабылган эмес. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Акчолтой, салам алейкум, Макс. Мына момундай кымбат көрүм алгам, 1,5 сомго. Могуз сөөктөрүн, ана мыштарын, булчуңдарын өстүрөт экен могузуч. Муну жалаң өзүң берсең 4 күндөн кийин эле танып жеп койот деген. Ана момундай кызыл аал деген да. Ошо экөөнү аралаштырып берип атам. Муну 2 күн жейт. Анан кайта ушул эле тамакты мындай жугундук аралаштырып берем. Анан кайта мындай кымбат мындай столойлордон мындай жакшы помой алып келип да берип атам, 3 түрлүү разнообразный кылыпчы, 3 түрлүү кылып берип атам. Акчолтойду. Акчолтой эч убакта сатылбайт. Мына жаңы эле азыр могу менен бирди бергем, урду мына курсагын көрүп атасың. Акчолтойду бирөөзө жакшы күчүктөрдү алып багабыз, Акчолтой. Мына биринчи хозяйныңга салам айтып койчу. Салам деп койчу. Келе кой. Балдем. Ушинте бергениң эле жакпайт да Акчолтой. Балдем. Келе кой. Эйче. На. Чоңоюп турбу мурункудан? Түлүп атат. Мына. Курсагын көрдүңбү? Өстү мурункудан бирок магачы. Зыңкыйт эле багып атам. Сууп буузун берип, мына тамактар. Ова, şu Jiguling'i sadat deyip koymadılar. Yok. Ama yerde bir ek vada cana neme kılgandan senin ömrüngü verdiler devey. Yok. Ve yüzden badardan aksakalı kişi ekensiz sizge alganırak kılıp geri ödegenden adam saka çabuk atan da badan. Yok abi hazır. Ha. Bak işte beni turup Kırgızstan'a minip keten dedi bile. Ay sen de mi Kırgızstan'a minip kete durgan bolsan bu derdinden minip ketesin de be bada. Maşinen senki kanday bey? Kanday? Sasenyeleri jakşılar be? Sasenesi değişikti. Taktar şirip olanken almaşkan. Benden bunu algan bala. Ova. Yani sasenesi ötürülecek şimesi. Kraskalarken naçar kraska koymadı. Ha oşanı sen sürüp vermesin be aksakalga bir duamdı vereyim be adam be. Yok ben hazır. Ama kendime gelin alsam olmayacak. Bu şey başka bir karabaş internetten jakşı da karap durur. Ve valla o internetten degenin benen göbüle şu Özbek, Tacikler, bir Orusların kendinden bir maşinege gözmem jete verbet de ya Caşam ile gelip kaldı ve bir kem 80'ga gelip kaldı. Mayerden baldar tarışayım da ve üstüre kaçı. O şoka bir maşine gerek bulup atatta. Günüge aparasın jet düşecek 100 beretken anan kayta alıp geldin ya şu çerekle de bizge ve. Alan degen adam internetten karasa normallarında karap turmaması var kaşap bulma. O sen kança kaldın le ve Kanat Bek? Abi ben 40 bin algamda. 40 bin aldığımda falan cesa 70 gibi hemen raskot oldum. Raskot bile. Ha o sana bana 70'ke vermeysin ben de Gözde 80 bin pulun var ve. Demek bunu erten gösün yok. Bana uçaktan çağırış gerek. Çağırtırıp bana ayaklarım gülüyor değil mi?
Sonda olanda. Az men jolda bende. Ana geç baramda bilmem qaysı malda men az 500 kurka kesatam. Daha bir kuruk lazım. Qanatbay. Osаны 75'ke pervanda ve men başka eme kılbay. Hem sen aksakal kişini aldavaysın. Özüzlük ol atkandan keyin jakşı pulga berip bala. Özünde kalasın da bir 50 minge 40 minge alasın da dağı. Telefonda bolmayt da oturup alıp söyleşkende jakşı bolar edem da. Ha olsa sen işine kaçada çıkarsın be bala. Ben hazır mı? 500 kurka ket tutam da hazır. Metroga jetelekmin hazır. Yem katka da jetelekmin. Bazı baramız daha neme alıp daha bir kurup geliş gerek de oşan giyin kuruplarda kişi atışlayı olup eder. Ha onda yerten göreliyor maşinen ha. Ben razısın neme bana özüm zonaklanmayı sizge. Ha? Ha boptur onda bir kaçan sonra kılıp kalasın onda ve. Bu zerten bağında ıspak oyna neme o batta bizde 10 minut 15 minut yarım saat atışlayı oşan da zonaklama. Oşan mı siz gibi? Vava men usundan verdim odam onda. Ha darıyla sonra kıla koysan men bir yerden para kalan da ve. Mayla kendime alsa. Onda men mayli men iki jakka eme kılıp eme kılbayla koyun balam onda. Sen maşinen mağa sat onda ha. Oşa nime alaylı men zonaklam gengir söyleşe. Osa pulungda emi men seni aldavayım be bala. İre süreçkega suravayımın. Ha pulungda kolunga nak berem be bala. 75'ke bere durgan bolsang osa pulga keltirip beribey. Nime alazı gengir söyleşeyle ka. Oturup telefonda olsa da kandı az men nime pasajerler ham bardı nime alacak. Boptur balam onda mayli. Sen zonu kütem onda balam. Mayli o.